Өткөргүчтөрдү удалаш жана параллель туташтыруу деген сабакта өткөндө эки лампочканы удалаш туташтырылгандагы лампочкалардын бирөө күйүп калса же болбосо бирөө бузулса, экинчиси да жанбай кала тургандыгын көрсөтө турган тажрыйбаны мен силерге көрсөтүп берем. Мында ачкыч бул ток булагын улагыч. Мынау токтун булагы бул крона. Мынабыз биринчи лампочка, мынабыз экинчи лампочкабыз. Бұл екі лампочка удалаш туташкан. Карап турсаңар, өткөргүч зым келген, лампочканын бир клеммасына туташкан, лампочка аркылуу тогу өтүп, экинчи лампочканын учтарынан чыгып, лампочканын экинчи жагынан чыгып, экинчи лампочкага барат. Экинчи лампочкадан чыгып, кайра ток булагына келип атат. Азыр мен ачкычты улайм. Ток булагы уланды. Көрдүңөр. Лампочкалар жанды. Көрдүңөрбү? Лампочкалар жанып турат. Мен лампочканын бирөөсүн өчүрөм. Көрдүңөрбү? Бул лампочканы күйүп калды деп эсептейбиз. Экинчи лампочка дагы жанган жок. Эгерде лампочканы мен бурасам, өгө тең жанды. Демек удалаш туташтырганда же бул лампочка күйүп калса, же мунусу күйүп калса, же башка 10-15-ин бирөө күйүп калса, экинчи лампочка жанбайт. Азыр мен экинчи лампочканы бурап өчүрөм. Биринчи лампочканы карайсыңар. Көрдүңөрбү? Удалаш туташтырган лампочкалар 100 болобу, 20-30 болобу, бирөөсү күйүп калса, калганы дагы иштебейт экен. Ушуну билип алгыла.